Бүгін Ош шаарында илимдеги кыздар долбоору кезектеги тренингти уюштурду. Менторлор үчүн, устаттар үчүн тааныштыруучу семинарга 50-ге жакын айымдар катышты. Алар окуудан өткөн соң өздөрү өспүрүм кыздарга илим, технология, инженерия жана математика боюнча билим алууга жана жакшы маяна алган жумушка орношууга жардам берет. Иш-чара балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси жана эл аралык коомдук фонд менен биргеликте уюштурулууда. Илимдеги кыздар долбоору 2020-жылы түзүлгөн. Алар Кыргызстандагы 81 мектеп менен кызматташат. 10 000 ата-эне кыздарды кесиптик тандоосунда кандайча колдоо көрсөтөөрү жөнүндө маалымдуулукту жогорулатат. 2 жылдын ичинде bir 500'ден ашык кызды 8-10 класстын окуган кыздарын ошол курстардан өткөрүшөт. Бул ошол кыздарга эми кичинекей кезинде кыздар азыр балдар багыт ала албайт да. Кайсы кесипке барасың десе, же мен юрист болом дейт, же болбосо журналист болом дейт, дагы ушундай кесиптерди айтат. Ушу табигый так илимдер жөнүндө мындай көп маани берилип, колдого алынбай келатат да. Мына ошол багыт бере турган биздин устаттарыбыз отуруп атат бүгүн. 2 күн өтөт бул иш-чара Ошто.